Саламатсыздарбы? Биз комнатадагы жана бакчадагы гүлдөрүбүзгө көптөгөн витаминдерди, удобрениялардын түрлөрүн беребиз. Азыркы гүлдөрдүн көпчүлүгү привозной гүлдөр. Ошондуктан биздин климатка адаптация алып өскүчө буларга дагы абдан жакшы көңүл бурушубуз керек. Мурунку учурда биз бала кездерде токойдон алып келген кара топуракка эле отургузуп койгон гүлдөр бар болчу. Аларга биз эч кандай деле азыркы гүлдөргө бергендей удобрениялардан бербечүбүз. Азыр гүлдөрдүн түрлөрү көп, ошондуктан буларга дагы ар кандай минеральный, органический удобрениялардан берип турабыз. Ошол биз гүлдөрүбүзгө берген удобрениялардын, витаминдердин дагы бирөөсү янтарный кислота болуп эсептелет. Бул янтарный кислота негизи удобрение эмес, биостимулятор деп коебуз. Булар гүлдөрдүн, өсүмдүктөрдүн өсүшүнө, түшүм берүүсүнө, гүлдөрдүн гүлдөшүнө жогорулатыш үчүн колдонулган азык. Янтарный кислотаны гүлдөргө бергенде булардын дагы абдан көп пайдасы бар. Гүлдөрдүн горшогун которгондо, гүлдөр стресс болуп калган учурда 1,5 граммды 1 литр сууга кошуп, гүлдөргө куюп, ошондой эле жалбырактарына дагы чачып койсок жакшы болот. Гүлдөр гүлдөш үчүн дагы 2 грамм янтарный кислотаны 1 литр сууга кошуп, жалбырактарына 1 айда бир чачып койсок, же болбосо сүртүп койсок болот. Урукту же черенокту алып 1 сутка бул янтарный кислотага чылап коюп, андан кийин аны топуракка отургузуп өстүрүп алсак болот. Гүлдөргө түшкөн грибок ооруларын, бактерияларды алдын алат. Ушундай янтарный кислотаны сууга чылап алып, гүлдөрдүн жалбырактарын сүрүп турсак дагы, булардын жалбырактары дагы жалтырап, ошондой эле өсүүсүнө дагы, жашыл болуп турушуна дагы булар көп пайдалуу. Ошондуктан янтарный кислотаны дагы гүлдөрүбүзгө колдонсок болот. Түбүнө да чачсак болот. Жанагындай айтып өткөндөй, жаңы отургуза турган гүлдөрдүн уруктарын, черенокторун, ошолорду ошол янтарный кислотага чылап коюп туруп, андан кийин пайдалансак жакшы жыйынтык берет. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.